Кудайдын чакырыгы 8-июнь. Дөөт 3-забурда мындай дейт: Мен жөнүндө Кудай куткарбайт деп жатышат. Бул забурду Дөөт өз үчүн да, мамлекет үчүн да оор болуп турган убакта жазган. Анын өз баласы ага каршы чыгып, көп көйгөйлөрдү жаратты. Атасынан тактыны талашып, Абышалам аябай көп адамдарды өз тарабына өткөрүп, буруп кетти. Дөөт өз шаарын, өз үйүн таштап, качып кетүүгө мажбур болгон. Анын жалгыз таянычы Кудай болуп жатканда, көптөр Кудайда ага куткарылуу жок деп жатышты. Мындай айтканга алардын негиздери болгон. Дөөт Кудайдын алдында күнөө кетирип, ал күнөөсүн жашырыш үчүн Урияны жөн жерден өлтүрүп койгондо, Кудай ага пайгамбар аркылуу өтө оор сөздөрдү айткан. Мен сага өз тукумуң жамандык кылгыдай кылам. Мындан башка да катаал сөздөр айтылган. Эми ошол оор, катаал, бирок адилеттүү сөздөр ичке аша баштады. Өзүнүн майланганын да жазалап жатат. Бирок Кудай өзү сүйгөн адамды жазалайт деп жазылган. Дөөт эмнеге жазаланып жатканын билген. Ошондуктан эч нерсеге карабай, анын жөлөнүүсү Кудай болгон. Адамдар эмне гана айтпасын, ошол жазалап жаткан Кудайда анын куткарылуусу экенине Дөөт ишенген. Бардыгын Кудайдан кабыл алган. Андан да катуу жазага татыктуу экенин түшүнүп, ал болуп жаткан жазаны Кудайдын ырайымы деген. Кудай жазалап жатканда анын колдорун көрө билүү бул бата. Дөөт башынан ошонун баарын өткөрүп жатканда, эч наалыбастан, ашыкча суроолорду бербестен Кудай уруксаат берип жатат деп моюн сунуу менен кабыл алган. Бирок ошол эле жазалап жаткан Кудай аны угуп жатканына, ага жөлөнө алаарына толук ишенген. Бардыгы ага каршы чыгып жатканда да анын таянуусу, жөлөнгөнү Кудай болгон. Забурда ал мындай дейт: Бирок сен Теңир, менин калканымсың, атак даңкымсың, башымды көтөрө турган сенсиң. Үн чыгарып, Теңирди чакырам. Ал мени өзүнүн ыйык тоосунан угат. Жатсам да, уктасам да, турсам да, мени Теңир коргойт. Мага миңдеген элдер бардык тараптан каршы чыгышса да коркпойм. Кудайдын жолдорун, жазаларын туура түшүнгөн, моюн сунган адам бактылуу.